Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргыз-Тажик чекарасындағы окуяларга байланыштуу Кыргызстанда Тажикстандын 6 жаранына издөө жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн парламенттин тармактык комитетинде ички иштер министринин орунбасары Мирлан Каниметов билдирди. Маалыматка караганда алар чекарадагы чыр-чатактарга катышкан. Кошуна тараптын күч түзүндөрдө Кыргызстандын жарандарынын 2 автоунаасын талкалап, үйдү өрттөөгө аракет кылган жарандарын издеп жатышыптыр. Ошондой эле бул отурумда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков эки өлкө ортосунда Аксай жана Самаркандек айылдарындагы тилкелерди алмашуу боюнча сунуштар айтылганын билдирди. Анын маалыматына караганда Кыргыз-Тажик чекарасы боюнча сүйлөшүү үчүн Тажикстандын жумушчу тобу менен 22 январда Бишкекте жолугушуу болот. Биздин жарандар менен Тажик Республикасынын жарандарынын үйлөрү мындай аралашып кеткен. Кээ бир жерлерде шахмат түрдө болуп калган. Ошону алмашуу жолу менен мындай иретке келтирип, Кыргыз Республикасы, Тажик Республикасы деген маселени коюп келатабыз. Ошол туруп топографиялык жумуш топторунун жыйылып жүрүп ошо сүйлөшкөндөрдүн жыйынтыгы бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан да биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул айтып кетсек, бул Аксай, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасты деген жери. Экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн. Жанагы алмаштыра турган жерлерге барсак, уже биз элге барып түшүндүрүшүбүз керек да биринчи. Бул жерде отуруп жанагы топографияны көрсөтүп коюп, могу жерди биз алмаштык. Эртең 1-мартка чейин чечебиз деп, чечкенден кийин кол коюлгандан кийин эртең элде ушундай кагылышуу болуп турсанда дагы маселе жаралат да. Ал алмаша турган жерлер боюнча алдын ала бүт элдер менен сүйлөшүп чыгылган. Айыл өкмөттөр иштеп атат, бул боюнча айыл башчылары иштеп атат, процедура кетип атат бул боюнча. Эч качан эл менен макулдашылбай, элден макулдук жок, алмашпайт. Ошондой эле бүгүнкү отурумда айрым депутаттар Тажикстандагы Кыргызстандын элчиси Жаныш Рустембековду алмаштыруу демилгесинде айтып чыгышты. Алардын пикиринде, учурда эки өлкө ортосундагы чегара көйгөйлөрүн эске алуу менен жаш жана энергиялуу кадрды алып келүү зарыл болуп турат. 71 жаштагы Жаныш Рустембеков бул кызматта 2018 жылдын октябрь айынан бери отурат. Негизги маселе мына Согдо облусунда болуп атат. Өзүңүз жакшы билесиз. Душанбеге отургузуп койгонсуздар Аксакалда барып туруп. Ал кишини биз сыйлайбыз өтө. Мындай кырдаалда мен ойлойм бир энергичный, ошол жерде сизге жардам бере турган, өкмөткө жардам бере турган, элге жардам бере турган адам олтуруш керекпи, Жеңиш Парпиевич? Аксакал киши, билебиз да 70-тен ашкан киши кандай акыбалда болот. Консулствону ачыңыздар дедим. Негизинен 10 000 деп ал жарандар бизге кирет, 10 000 деп биздикилер кирет. Негизги маселелер ошол Согдо облусу менен болуп атат. Баткен району менен Лейлек районунун урматтуу депутаттар, Тажикстандын 10 району курчап турат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу жалган маалымат таратты деп кечээ 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген Чындык KG сайтынын редактору журналист Турсунбек Бейшенбеков үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу ал өзү билдирди. Журналист өткөн бейшемби күнү да 1,5 саат сурак берип чыккан. Анда Бейшенбеков журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенин жана сотко чейинки өндүрүш ишинин маалыматтарын ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкатка кол коюп бергенин айтып, так кайсы иш боюнча жана кимдин арызынын негизинде суралганын ачыктаган эмес. Айрым маалымат булактары Бейшенбеков ички иштер министринин мурдагы орунбасары Курсан Асановдун иши боюнча суралып жатканын жазып чыгышкан. Анда журналист мурдагы жетекчи берген жашыруун маалыматты коомчулукка ачыктап жиберген деп айтылып жаткан. 86 жаш курагында дүйнө салган манасчы жана акын Сапарбек Касманбетов бүгүн акыркы сапарга узатылды. Коштошуу зыйнаты Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтүп, ага өкмөт мүчөлөрү, маркумдун жакындары жана бир топ коомдук ишмерлер катышышты. Шакирттердин айтымында Сапарбек Касманбетов кыргыз элинин манасчылык жана төкмөлүк өнөрлөрүн даңазылап, бир катар дастандардын оригиналдуу варианттарын жарыкка чыгарып, кеп кеңештерин айтып жүрүп өттү. Белгилүү манасчы жана акын Сапарбек Касманбетов аларча көрсөтөндө жерге берилди.
Эл арасында шаңдуу жүргөн шайлоот абдан кызыктуу кишилер, кызыктуу нерселерди көп айтып берчү, Манастан көп айтып берчү, Кошой. Мисалы кенеде кезде биз баягы Ат башы, Аксай жактарга саякаттап калганда, жолдон барат эле тиги дөбөнү көрдүңбү, тиги Чеч дөбө, бул Кошойдун дөбөсү деп жолдо барат эле кызыктуу нерселерди айтып бере берчү да. Анан ошонусуна сүңгүп кирип угуп, абдан жанында жүргөн мен үчүн кызыктуу күндөр болчу балалык кезимче. Кыргыз өкмөтүнө гендердик квота киргизилиши ыктымал. Тиешелүү демилгени Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги сунуштап жатат. Учурда өкмөттүн курамы жана эркек менен аялдарга тең укуктуулук жана мүмкүнчүлүк түзүү боюнча тиешелүү документке өзгөртүү сунушталып, ал коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык премьер-министр кызматына талапкер жогорку кеңешке сунуштаган программасында өкмөттүн курамында эркек же аялдын 70%дан ашпоосу боюнча норма болушу керектиги белгиленген. Ушундай эле талап министрлердин орун басарларын, мамлекеттик комитеттердин төрагаларын, өкмөттүн аймактардагы атайын өкүлдөрүн жана административдик жетекчилерди кызматка дайындоо же кызматтан алууда да сакталышы керектиги көрсөтүлгөн. Буга чейин өкмөттүн курамында гендердик теңсиздик бар экени байма-бай айтылып келген. Тактап айтканда, жогорку кызматка көбүнесе эркектер гана дайындалып, өзгөчө саясий кызматтарда гендердик дисбаланс бар экени белгилүү. Кыйноого каршы коалиция жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкуловго кайрылып, өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алуусун сунуштоодон. Документ 30 декабрда коомдук талкууга чыгарылган. Анда коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик органдарга киреше чыгашасы, жумушчулардын саны жана курамы, айлык акылары жана башка маалыматтарды берүүгө милдеттүү болору айтылган. Коалиция бул талаптар аталган уюмдардын түйшүгүн көбөйтүп, бул иш менен алектенүүдөн өкмөттүн бюджети зыян тартат деп белгилеп жатыптыр. Ошондой эле кайрылуу ээлери бейөкмөт уюмдар салык кызматына, соцфондко жана Улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын. Бул маалыматтар бардык тиешелүү документтерди камтый турганын кошумчалашкан. Эл өкүлү Бактыбек Райымкулов болсо, бул аракет өлкөнүн коопсуздугу үчүн сунушталып жатканын билдирүүдө. Айтымында учурда коммерциялык уюмдарды тескеген орган жок. Дал ушундай боштуктан пайдаланып, ар кандай экстремисттик агымдардын идеологияларын колдогон уюмдар болуп калышы ыктымал деп чоочулап жатыптыр. Өкмөт быйыл 5 кенди иштетүүгө сынак жарыялоосу пландалууда. Бул тууралуу Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кадам жайдагы Сурма, Ноокат районундагы Гипс, Туюк Каргаш, Тегене жана Сүлүктүдөгү Поле 11 көмүргени сынак аркылуу өндүрүшкө киргизилет. Мындан сырткары ген байлыктарды казуу үчүн 20 аукцион өткөрүү пландалып турат. Ал эми өткөн жылы 10 аукцион уюштурулуп, анын негизинде өлкө казынасына $628 000 жакын же 44 миллион сом түшкөн. Тиешелүү талапка ылайык сынактар негизинен чоңураак гендерге жарыяланат. Бишкектин абасы кир бойдон калууда. Move Green экологиялык кыймылынын тараткан маалыматына караганда, Борбор калаанын бардык бөлүктөрүндө абанын булгануусу 2-3 эсеге жогору болууда. Аталган кыймыл буга чейин Бишкектин бир топ аймактарына атайын датчиктерди орноткон. Алар абанын канчалык булганганын күнүнкүсүн күнүнө көрсөтүп турат. Учурда Ош базардын тегерегинде жана Чыгыш 5 микрорайонда аба өзгөчө булганып жатыптыр. Өткөн жылдын соңунда да Айлана чөрөнү коргоо агенттигинин өкүлдөрү абанын булганып жатканын моюндарына алышып, атүгүл абанын курамында зыяндуу оор металлдар бар экенин билдиришкен. Креативдүү жана жаратман жаштар үчүн мыкты жаңылык. Жеке ишкер меценат Азат Исакунов стартаптарга $1 миллион долбоорун өлкө боюнча баштады. Долбоордун максаты Кыргызстандын бардык аймактарындагы стартаптарды жана мыкты идеяларды колдоого алып, каржылоо, демилгелүү жаштарга көмөк көрсөтүү менен ишкерликти өнүктүрүү. Долбоор тууралуу маалымат жана катышуучуларга коюлган шарттар тууралуу кийинки материалда. Жеке ишкер жана меценат Азат Исакуновдун жаңы долбоору жаңырган жылдын эң уникалдуу жана бүйүр кызыткан долбоор намына арзыган турат. Креативдүү, инновациялык долбоордун ээси болсоңуз, бул долбоор сиздер үчүн. Жашоо булагы инвест программасынын алкагында стартаптарга $1 миллион аттуу долбоорду бүт өлкө боюнча биз баштадык. Мен уникалдуу, инновациялык, жаңы, жаратман ойлорду колдогонго даярмын. Долбоордун жалпы бюджети биринчи этапта $1 миллион түзөт. Бир долбоорго $100 000 чейин бөлгөнгө даярбыз. Стартаптардын каржылоосу пайызсыз
жана эч кандай күрөө талап кылбайт. Бул долбоордун уникалдуулугу бүт тобокелдикти биз өзүбүзгө алабыз. Бардык маалымат менен 3W-Checkit jashoo-invest-checkit.kg сайтынан жана 0778 288 184 WhatsApp номери боюнча таанышсаңыздар болот. Азия Мол оюн-зоок соода борборунун даңк аллеясында дагы бир жылдыз пайда болду. Кезектеги жылдызча Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын футбол жаатындагы жетишкендиктерине арналган. Мындай тарыхый окуяга көптөгөн футбол күйөрмандары келип катышышты. Андан соң жолугушуу Азия Мол оюн-зоок соода борборунун 3-кабатында уланды. Анда футбол ышкыбоздорунда улуттук команданын башкы тренери Александр Кристинин жана Акшымгар командасынын мүчөлөрүнө суроо берүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп, автограф алып сүрөткө түшүштү. Конечно, приятно. Албетте, бул бизге абдан жагымдуу нерсе. Дагы бир жолу белгилеп кетким келип жатат. Бүгүнкү күндө бул биздин жалпы жеңишибиз. Колдоо көрсөткөндүгүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биздин эмгегибизди баалаган күйөрмандарга да рахмат. Азия Молго дагы терең ыраазычылык. Алдыга көптөгөн пландарды койдук. Буйруса кызуу даярданабыз. Алдыда дагы 3 матч бар. Кызыктар эми гана башталат. Жеңиш үчүн аягына чейин күрөшөбүз. Ал эми улуттук курама менен март айында чогулабыз. Ошондо Мьянма менен боло турчу беттешке даярдык көрөбүз. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.